Саламатсыздарбы? Сиздер көрүп жаткан Лондон BBC. Эл алчара спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Сириядагы башка оппозиция 5 жылдык атоолдук согушту токтотуу үчүн жаңы саясий сунуш менен чыкты. Ал ортодо өкмөт Алепподагы чабуулда хлорин газын колдонгону айтылууда. Жаңы иликтөөлөргө ылайык түтүндү булганы чаба мээге сиңип, Альцгеймер сыяктуу илдетке түрткү бериши мүмкүн деп болжонууда. Египетте аялдар көп учурда көчөдө жалгыз жүрүүдөн кооптонот. Бир айым бул абалды өзгөртүүгө умтулууда. Сириялык оппозициячыл топтор атоолдук согушту токтотуу планын Лондондогу атайын жыйында суруш кылышты. Сүйлөшүүлөр боюнча жогорку комитет президент Башар Аль-Асад менен 6 ай сүйлөшүү жүргүзүп, ок атышууну токтотуу жана бийликти биримдик өкмөтүнө өткөрүп берүүнү сунуш кылды. Бирок BBC менен маегинде Сириянын тышкы иштер министринин орун басары Файзал Мегдад президент Асад бийликтен кетпейт деп билдирди. You call them talks. Сиз аларды сүйлөшүүлөр деп атадыңыз. Бирок мен так айта алам, сүйлөшүүлөр болгон жок. Биз Сириянын калкы келечегин өздөрү тандайт деп жатабыз. Алар өз келечегин эч кимдин кийлигишүүсү жок тандашат. Сириянын лидери алдын ала шарттар аркылуу аныкталбасы керек. Ал ортодо Сириянын өкмөтү Алеппо шаарынын тушунда тек учактардан хлорин газы камтылган челек бомбаларды таштады деп айыпталууда. 80 киши жабыркагандыгы кабарланды. Бириккен Улуттар уюму билдиргенде Сириянын өкмөтү хлорин газын өткөн айда бери дегенде 2 жолу колдонгон. Кезектеги баяндамада айрым сүрөттөр көрөрмандарга катуу тийиши мүмкүн. Аба соккулардан кийин Сириядагы ыктыярчы дарыгерлер жаракат алгандарга жардам бериш үчүн шашып келишти. Козголоңчулар көзөмөлдөгөн Алеппо шаарынын чыгыш тарабы толугу менен талкаланды. Сириянын өкмөт күчтөрү шаардын батыш тарабын көзөмөлдөп келет. Ондогон тургун дем ала албай ооруканага жеткирилди. Өкмөт күчтөрү кайрадан хлордун уулуу газын колдонду деген дооматтар айтылууда. Бир ай мурда дагы Алеппо шаарында хлор газы колдонулду деген жаңылыктар жана сүрөттөр тараган. Жабыркаган тургундар бети колун улам-улам суу менен жууп, химиялык затты жок кылышууда. Сириянын эң ири шаарларынын бири Алеппо калаасы стратегиялык мааниге ээ. Бул аймакты башкарган тарап өлкөнү да көзөмөлдөйт деп айтылууда. Жайында өкмөт күчтөрү менен козголоңчулар катуу салгылашууларды жүргүзүштү. Сириянын өкмөтү болсо аба чабуул учурунда химиялык курал колдонулду деген айыптарды четке кагып келет. 2014-жылы Дамаск шаарында химиялык курал колдонулду деген дооматтардан кийин өкмөт айтылган заттарды өткөрүп берген. Ал учурда дагы химиялык зат колдонулду деген айыптарды четке каккан. Бирок андан бери бир нече жолу хлор газы колдонулду деген билдирүүлөр тарады. Жаңы иликтөөлөр көрсөткөндөй, булганы чабанын бөлүкчөлөрү кишинин мээсине кирип, Альцгеймер сыяктуу илдеттердин пайда болушуна түрткү бериши мүмкүн. Британдык окумуштуулар жүргүзгөн иликтөө шаарда жашоонун опурталдуу жактары тууралуу маселени козгоодо. Боз түтүн каптаган Мехико шаары. Жер бетиндеги абасы эң булганган аймактардын бири. Унаадан чыккан түтүн дем алууга кыйынчылык жаратып, жүрөк ооруларына жана эрте өлүмгө да түрткү болушу ыктымал. Эми окумуштуулар абанын булгануусунун башка дагы терс кесепеттерин аныкташууда. Мехико жана Англиядагы Манчестер шаарларында жашап каза тапкан адамдардын мээси Ланкастер университетине изилденип, мээде көзгө көрүнбөгөн чаңдын бөлүкчөлөрү табылган. Мээде абанын булгануусунан улам миллиондогон чаңдын бөлүкчөлөрү табылды. Алар мээ клеткаларын жок кылышы мүмкүн. Бул бөлүкчөлөр магнетит деп аталат. Алар бул сүрөттө көрсөтүлгөндөй мээнин ичинде табыгый жол менен пайда болушу мүмкүн. Ал эми бул тегерек формадагы бөлүкчөлөр унаанын кыймылдаткычынын ичинде өтө жогорку температурада пайда болгон газдын чаңдары. Бул канчалык кооптуу? Газдын чаң бөлүкчөлөрү мурунга топтолот, калган бөлүкчөлөрү өпкөгө жана канга өтөт. Ал эми майда бөлүкчөлөрү нерв системасы аркылуу мээге өтөрү анык болду. Мээде пайда болгон мындай бөлүкчөлөр Альцгеймер дартына алып келери толук далилдене элек. Бирок түздөн-түз байланышы болушу мүмкүн экендиги маалымдалууда. Бул изилдөө суроолордун баарына жооп таба алган жок. Бирок жаңы изилдөөлөргө жана маанилүү ачылыштарга жол ачып берди. Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги.
Иран өкмөтү бүгүн дагы Сауд Арабияга карай сын пикир айтты. Жүзү кара саудилик королдук үй бүлө ыйык Мекка менен Мединага ээлик кылууга татыктуу эмес деп айтты Аятолла Хаменей. Мурдаракта Иранын президенти Хасан Рухани мусулмандар биригип Сауд Арабияны Ирактагы, Сириядагы жана Йемендеги мусулмандарга каршы иштери үчүн жазалашы керек деп айткан. Быйылкы ажылык зыяратка бир дагы ирандык бара алган жок. Малайзия боюнда бар аялда Зика вирусу табылганын тастыктады. Мындан бир апта мурун аталган вирус өлкөгө жеткени айтылган эле. Аялдын күйөөсү коңшу Сингапурда иштейт. Бул жакта 250дөн ашуун адамда Зика вирусу табылган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму вирус тараган аймактан келгендерди 6 айга чейин жакын алакадан карманууга үндөдү. Bir Америкалык жана 2 орусиялык астронавттар космосто 5 ай жүргөн соң жерге аман-эсен келип конушту. Бул 3 кишини ташыган капсула Казакстанга бүгүн таңгамал конгон. Уильямс бул жолку сапарын кошкондо космосто эң узак мөөнөт жүргөн америкалык астронавт болуп калды. Ал 4 миссиянын натыйжасында мекендикте 534 күн жүрдү. Египетте аялдар ар кимдин асылуусунан кооптонуп, көчөдө жалгыз жүргүсү келбейт. Бирок бир айым аялдар алсыз деген көз карашты өзгөртөм деп алпурушууда. Анын аракети тууралуу кезектеги баяндамада. Египеттин биринчи аял жан сакчысы Хинтважи Отман менен таанышып алыңыз. Менин атым Хинтважи Отман. Физиотерапия жана спорттон алган травмаларды дарылоону окугам. 14 жашыман бери согуш өнөрлөрү менен машыгып келем. Жан сакчы катары атайын машыгуудан өткөн биринчи аял болдум. Хинт аялдарга сабак өтүп, көчөдөгү сексуалдык зомбулуктан коргонууга машыктырып келет. Бириккен Улуттар уюмунун айтымында Египетте аялдардын 99% көчөдө ар түрдүү мазактоого туш болушат. Бирок бул кадамдарынан улам хинт гендерлик стереотиптерге, аялдарга карата терс көз караштарга кезигип, ар түрдүү сөздөрдү укту. Жергиликтүү футбол командасын машыктырган Египеттеги биринчи аял болдум. Башында балдар машыктыруучусу аял экенине абдан таң калышты. Бирок машыгуу башталганда алар көнүп жактырып башташты. Хинт аял жана жан сакчы болуу бири-бирине тоскоолдук жаратпайт деген пикирде. Башында кемсинтип сүйлөшкөндө оор болгон. Көптөр ишимди угуп, ал аял кишиге жарашпайт деп айтып турушчу. Бирок бул иш бир жыныска таандык эмес деп ойлойм. Бул ишти аткарып жатып, мен жаман аял болуп кеткен жокмун. Мага бул мыкты тажрыйба болду. Эми спорт жаңылыктарына кайрылабыз. Бүгүн кечинде Риодогу Маракана стадионунда Паралимпиялык оюндардын салтанаттуу ачылышы өтөт. Оюндарга 160 өлкөдөн келген 4300 атлет катышмакчы. 2 апта мурун эл аралык Паралимпиялык комитет оюндарды өткөрүү финансы маселесинен улам кыйын болуп жаткандыгын айткан. Учурда маселе жайгарылган өңдө. Футболдо Евро 2016-ны жеңип алган Португалия Швейцария менен оюнда 2-0 эсебинде утулуп калды. Брил Эмболо жана Ахмед Мехмеди бирден гол киргизишкен. Ал эми Евро 2016-да финалда жеңилип калган Франциянын командасы дагы алыс кеткен жок. Алар 0-0 эсебинде Беларусь менен тең чыгышты. Жаңылыктардын соңунда кыргыздардын бози тигүү жарышы тууралуу сюжетти көрөлү. Көчмөн оюндарына элдин баары эле барып калбаса керек. Андыктан 33 команда жарышып бози тиккени бир топ кызык болду. Бул сынакта бозүйдү 10 мүнөт 16 секундда тургузуп, ысык аталык Шамдагай жигиттер рекорд коюшту. Буга чейинки 17 мүнөттүк рекордту Тоң району койгон эле. Кырчын жайлоосундагы бул жарышты миңдеген адамдар көрдү. Сиздер менен программаны мен Акчулпун Койчиева алып бардым. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.